Assalamu alaikum. Hurmatli mekendештер. Садыр Жапаровдун колдоочулары, бир туугандар. Кече өзүңүздөр билгендей. Көрдүңүздөр 2 марттагы мени көрдүңүздөр баарыңыздар, бир туугандар. Бийлик өзүнүн анық жүзүн көргөздү, кандай экен. Кече ошол жерде байкуш эл саат 12-де чогулган, 4-кө чейин бири басып келип койгон жок. 4 саат туугандар. Бир депутат же бир мындай президенттин аппаратынан же бир өкмөттөн бирөө келип койгон жокко, бирөө. Чагымчылдар катуу иштедиңер кече. Шоу. Бул шоу экен, кыргыз эли бүт эле көрдү. Уят болдуңар өзүңөр, кыргыз элине өзүңөр. Укук коргоо органдары өзүңөр уят болдуңар. Ошол жакта тартипти сактай албаган, элди тартипке сала албаган, атайлап жазалган шоу. Муну кыргыз эли билет. Мен ачык эле айтам, бетиңер келечи. Силер уюштурдуңар муну. Мунун тетиги тоңдон бир 2 теңирчи кошулган. Аттарын билбейм, бирок жүздөрүн билем мен, ал шакалдардынчы. Ошолор уюштурду, ошолор тоңду да ошолор бускан. Анан жанагы микрофонго эмеге трибунага чыгып, менде микрофон талашып жулуп албады, көрдүңөрбү колдон? Жана канат деген энең турайын. Мең жок экен канат билет. Эми ошолор жооп берсин. Жана чагымчылдар, атайла уюштурулган чагымчылар, ошолор жооп берсин. Мен бүгүн прокуратурага, СМБга барып туруп арыз жазам. Кечеки милициялардын аракети да мыйзамсыз болду. Жана элди таш менен чаап кубалаганын көрдүңөрбү? Баарыңар тең көрдүңөр. Элди таш менен чаап туруп кубады. Милиция таш менен чапканга болобу милиция? Ошондой статьяңар барбы? Кыргыз элин таш менен чапкыла деген. Бул күрөш муну менен токтобойт, бир туугандар. Мен айтып коем, мен Садыр үчүн, мен Садыр байке үчүн до конца турам мен. До конца, аягына чейин. Пока Садырды өзүм көрүп, колум менен учурашып, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух деп учурашмайынча менин күрөшкөн. А эмнеге милиция кызматкерлери чогулгандарды көздөй ташатты? Ал ушундай уруксат ба силерге таш шырытканга? Андай факт болгон жок. Каяктан эметип атасыз? Таш шырытканын биз да көрдүк да. А эмне ошол милиция кызматкерлери таш шырытса болобу? Ким таш шырытты?